5% акылдуулардын акылдуусу таба ала турган 7 мистикалык табышмак. Азыркы видео тапшырмаларда өзүңүздү текшерип, өзүңүзгө бааны койсоңуз болот. Коркпосоңуз, баштайлы. Жооп бергенге 15 секунда берилет. Номер 7. Камактан качуу. Джек абактын бөлмөсүндө эң бийик жерде жалгыз жайгашкан айнек менен Гирполдо жашайт. Ал айнекке оңой менен эч ким жете албайт. Ал жакта күрөк бар. Бөлмө болсо кургак жана ысык. Джекке жакын арада эч ким суу жана тамак алып келбейт. Абактан качканга 2 күн убакыт бар. Эгер кача албаса, ал өлөт. Силер эмнени ойлонуп жатканыңарды биз сезип жатабыз. Туннелди казган жол эмес, анткени ага убакыт жетишпейт. Джек кантип абактан чыга алат? 15 секунд. Мына эми туура жооп. Джек үчүн абактан качуу эң оңой. Күрөк менен айнектин астына таштандарды чогултуп, анын үстүнө чыгып айнектен чыгып кетсе болот. Номер 6. Уурдалган зер буюмдар. Миссис Смит полицияга келип, зер буюмдарын уурдалгандыгы тууралуу айтты. Ал аябай кайгырган. Полиция келгенде эшик ачылбаганы жана эч нерсе сындырылбаганын көрүшөт. Бирок бөлмөдө айнек сынык экен. Бөлмөдө бардыгы чачылып жаткан, бут кийимдин издери калган. Кийинки күнү миссис Смитти алдамчылык үчүн кармашкан. Суроо: эмне үчүн? 15 секунд. Даярсыздарбы? Жооп. Полиция кызматкерлери туура чечимге келишти. Анткени айнекти сырттан сындырса, сыныктары бөлмөнүн ичинде болмок. Номер 5. Мектептеги өлүм. Мектептин окуу жылы жаңы башталганда географиянын мугалими өлтүрүлгөн. Ал кылмыш үчүн 4 адам полицияга кармалат. Алар багбан, математика мугалими, дене тарбия мугалими жана мектептин мүдүрү. Алардын бардыгынын актыгы жөнүндө далил бар болчу. Багбан ошол убакта бутактарды бутап жүргөн. Математика мугалими чейректин жыйынтыгын чыгарып жүргөн. Дене тарбия мугалими баскетбол ойноп жүргөн. Мүдүр өзүнүн бөлмөсүндө отурган. Ошого карабастан өлтүргөн адамды кармашты. География мугалимини ошондо ким өлтүрдү? Сизде 15 секунд. Жооп. Өлтүргөн адам математика мугалими болчу. Анткени ал мен чейректи чыгарып жатам деп калп айткан. Ошол убакта окуу жылы жаңы башталып, 1-сентябрь болчу. Математика мугалими жакшыраак алдаганды билсе болмок. Номер 4. Жалгыз карыя. Жалгыз бой каары адам шаар чекесинде үйүндө жашаган. Ал жөнөкөй тынч өмүр сүргөн. Жайдын ортосунда бир жума күнү почтальон өтүп бара жатып, каары кишини чакырат. Бирок жооп жок. Почтальон келип терезени караса, канга боелгон адам жатканын көрөт. Полиция кызматкерлери келгенде, шейшемби күнгү гезитти 2 бөтөлкө жылуу сүт жана 1 бөтөлкө муздак сүт турганын аныктайт. Кийинки күнү өлтүргөн адамды кармашты. Полиция кызматкерлери кантип бат эле кылмышкерди аныктап койгонун сиз билесизби? 15 секунд. Жооп: кылмышты почтальон жасаган. Анткени шаршемби жана бейшемби күнү ал гезитти окуй турган адам жок болгонун билген. Номер 3. Эки дары.
Көп өлтүргөн адам өзгөчө ыкма менен кишилерди өлтүрчү. Ал адамдарды уурдап, аларга 2 дарыны көрсөткөн. Дарынын бирөөсү уулуу болчу. Кайсыл дарыны тандабасын, ал уулуу дарыны берип турган. Ушул жол менен адамдарга бир дарыны тандатып, бирөөнү өзү ишчи. Адамдар уулуу дары үчүн өлүп жатышкан. Суроо: кандайча ал туура дарыны тандап алып турган? 15 секунд. Жооп: ал мындай кылчу экен. У стакандагы сууда болгон. Дары эч кандай уулуу болчу эмес. Ал адамдарды ушундай жөнөкөй жол менен алдап өлтүрчү. Номер 2. Тоңгон айнектер. Кыштын катуу бир суук күнүндө кырсык болду. Джон досун өз үйүндө өлүк боюнча тапты. Джектин үйүнүн жанында өтүп бара жатканда үйүнө тийип кеткенин айтты. Ал көпкө чейин эшигин такылдатты. Бирок эч ким жооп берген жок. Же досу үйүндө эмес болчубу? Бирок Джон тоңгон айнектен үйдүн жарыгын көрүп жакшы көрүп жаткан. Ал тоңгон айнекке үйлөп, Джектин өлгөнүн көрөт. Бирок полиция аны шектүү катары кармады. Эмне үчүн? 15 секунд. Жооп: Джон өзүнүн калпын туура эмес ойлоп тааптыр. Анткени кышында айнектер ичинен тоңот. Бул сыртынан үйлөгөндө муз эриген эмес. Номер 1. Химиялык элементтер. Белгилүү химик өзүнүн лабораториясында өлтүрүлгөн. Химиялык элементтер жазылган кол жазмадан башка полиция эч кандай кылмыштын изин тапкан жок. Өлүм болгон күнү химикке 3 кишиден башка эч ким келген эмес. Анын аялы Мэри, Дженни Николас жана досу Джонатан. Полиция кылмышкерди ошол жерден кармады. Кылмышкер ким экенин кантип полиция кызматкерлери билишти? Бир аз жардам берелик. Жазылган баракка көңүл бургула. Жооп: химик кылмышкердин атын кичинекей кол жазмага химиялык элементтердин баш тамгасы менен калтырып кеткен. Аларды кошкондо бир адамдын аты болот. NICOLAS. Николас. Химияны жакшы окугула. Сизге табышмактарды тапкан жакса, бизге лайк коюп, комментарий жазып жана видео менен бөлүшүңүздөр. Чоң рахмат.